Саламатсызбы? Бүгүнкү сабакта биз сиз менен коёндун кулагын токойбуз. Мына дал ушундай дагы бирди токойбуз. Ал үчүн эмне кылабыз? Биринчи биз 6 жөнөкөй мамычаны амигуру мешок икчесинин ичине алып алабыз. Кааласаңыз жазып алсаңыз болот. Мен ар бирин айтып турамын. Унутуп калсаңыз кайра видеону жылдырып жазып алганыңыз жакшы болот, адашып кетпес үчүн. 1 2 3 4 5 6 жөнөкөй мамычаны амигуру мешок икчесине алдык дагы жипти тартып тегерекке келтирип алабыз. Мынакей тегерек кылып алдык. Биринчи жасаган мамычага киргизип закреплять этип тегерекче кылып алабыз. Мынакей тегерекче болду. Эми караңыз эмне кылабыз? Экинчи катарда дагы 6 мамыча токойбуз. Ар бир жөнөкөй мамычанын ичине 2 азыр бизде 6 бар да, ошон үчүн ар биринин ичине 6 жөнөкөй мамыча токойбуз. 3 4 5 6. Бул биздин экинчи катарыбыз болду. Үчүнчү катарга келгенде эмне кылабыз? Бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылабыз. Кошумча дегенибиз прибавка деген. Бир жөнөкөй мамыча токудум. Мен бул жипти белгилеп алдым. Үчүнчү катарда бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча. Жалпысынан бизде 9 мамыча пайда болот азыр. 3 дагы бир жөнөкөй. Кийинки мамычага экөөнү салабыз ошондо. Ушул 6-чысы болот анан. 5 6. Дагы бир жөнөкөйдү бирөөгө салабыз дагы. Анан 8 9ду эң акыркы мамычага салып токуп алабыз. Ушу менен биздин 3-чү катарыбыз бүттү. Эми 4-чү катарга келдик дагы. 2 жөнөкөй бир мамыча кылып токойбуз. 2 жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылып токойбуз. 1 2 3 4тү бирге токойбуз. 3 4 1 2 3 4tү бирге токойбуз. Дагы 1 2 3 4. Бир аз кыйын болушу мүмкүн, бирок эптесе болот. Мына менде азыр 12 мамыча пайда болду. Бул ашыкчаларын кесип салабыз. Тоскоол болбосун. Эми ушул жерден биз маркер же контраст түстүү жип белгилеп алабыз. 5-чи катарга келдик. 5-чи катарда ар бир мамычаны өзүнчө салып токуп чыгабыз. Мынакей 1 12-ни токойбуз ошондо азыр. 2 3 4 5 6 7. Мына мен 12-чиге келдим. 5-чи катарда бизде сиз жалпысынан 12 жөнөкөй мамыча болду. Эми 6-чы катарга келгенде эмне кылабыз? 3 жөнөкөй 1 2 ар бир мамычага бирден салып, мынакей 3 жөнөкөй 4 5 4 5ти бирөөгө салабыз. Мынакей 3 жөнөкөй бир кошумча 5 болду. Дагы 2 жолу кайталайсыз, бизде 15 мамыча болот. Мынакей мен азыр 3 жолу кайталадым. 3 жөнөкөй бир кошумчаны. Бизде 15 мамыча пайда болду. 7-чи катарга келдик. 4 жөнөкөй жипти көрүп атасыздар, уолтуру өзгөртүп жатамын, нары өткөзүп атамын. Адашып калбаш үчүн белгилеп атамын. 1 2 3 4 жөнөкөy бир кошумча. Эми дагы 2 жолу кайталайбыз. Мына, көрдүңүзбү? Пайда болуп келе жатат. 4 жөнөкөй бир кошумчаны 3 жолу кайталашыбыз керек. Бир жолусун жасадык, дагы 2 жолу жасайсыз, токуйсуз. 7-чи катар ошо менен бүтөт.
Мына 8-ci қатарға келдік. 8-ci қатарда eç qanday özgörүүsü жоқ. Жалпысынан 18 жөнөкөй мамыча кылып айлантыра токуп чыгабыз дагы. Биз сиз менен 8-ci катардын акырында жолугабыз. Мына мен азыр 8-ci катарды бүтүрдүм. Жалпысынан бизде 18 мамыча бар азыр. Эми 9-cu катарга келгенде жипти өткөрүп алабыз дагы. 5 жөнөкөй мамыча. 1 столбики без накида. Орусчасы. 2 3 4 5 жөнөкөй жана 6-чы мамычага биз 2 жолу салабыз. 6 7 кылып. Мынакей. Эми ушул эле комбинацияны дагы 2 жолу кайталайбыз бул жака. 5 жөнөкөй 1 кошумча. Мына мен азыр 9-чу катарды бүттүм. 5 жөнөкөй 1 кошумча кылып, 10-чу катарда эч кандай өзгөрүүсү жок. Ушул 21 мамычаны жөнөкөй мамыча айлантыра катарды токуп чыгабыз дагы. Биз сиз менен 10-чу катардын аягында жолугабыз. Эми жөн гана айлантыра токуп чыгабыз. Азыр мен 10-чу катарды токуп бүттүм. 11-ci катарга келдим. 6 жөнөкөй 1 кошумча кылып 3 жолу кайталайбыз. Жалпысынан 24 мамыча пайда болуш керек бизде. 6 жөнөкөй 2 3 4 5 6. Мен ойлойм сиз уже түшүнүп калдыңыз. 7-8'di бирөөгө. 6 жөнөкөй 1 кошумчаны 3 жолу кайталайбыз. 1-ci катарды бүттүм. 12-ci катарга келгенде жалпысынан 24 мамычадан турган 1 катар жөнөкөй мамычаны токуп чыгабыз. Эч нерсе кылбайбыз, кошумча кемитүү кылбайбыз. Болгону 24 мамычаны айлантыра токуйбуз. Ошол менен 12-ci катар бүтөт. 13-cü катарда 7 жөнөкөй мамыча 1 кошумча кылып, жалпысынан 27 мамыча токуп бүтүп, ошол жерден жолугабыз. Азыр биз сиздер менен 1 катарды өзүбүз токуйбуз, То есть азыр жөнөкөйдү 1 токуйбуз, 24 мамычаны. 12-чини токуп атабыз. 13-тү 7 жөнөкөй 1 кошумчаны 3 жолу кайталап, жалпысынан 27 мамыча кылып, 14-чү катарда жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр 13-чү катарды бүттүм. Эми 14-чү катардан 18-ci катарга чейин, 14, 15, 16, 17, 18-ci катарга чейин 5 катар 27 мамыча бойдон 5 жолу 5 катар кылып токуйбуз. Анан сиз менен 19-чу катарга келгенде жолугабыз. 5 катар токуйсуз 27 мамычадан. Кыздар, мен азыр 5 катар токуп чыктым. 27 мамычадан 19-чу катарга келдим. 19-чу катарга келгенде эмне кылам? Дагы эле белгилеп аламын да. Эми бая биз чоңойтуп келген жактарды эми кыскартабыз. Кантип кыскартабыз? 19-чу катарга келдик, жазып алсаңыз болот. 7 жөнөкөй мамыча токуйбуз. 2 3 4 5 6 7 жөнөкөй мамычадан кийин биз кыскартуу кылабыз. Кыскартуу. Биринчиден беркини алдык, бир стенканы, экинчиден алдык, экөөнөн бир өткөздүк. Анан өткөрүп алдык рабочий жипти. Эми ушуну 3 жолу кайталайбыз. 7 жөнөкөй жана 1 кыскартуу. 2 3. Эми мындан ары мен кыскартуу дегенде ушул нерсени түшүнөсүз. 4 5 6 7 1 кыскартуу. Бирөөнү алдым. Экинчи столбиктен дагы бирөөнү алдым. Экөөнү бир өткөрүп алдым. Дагы экөөнү бир өткөрүп алдым. Дагы бир жолу кайталайсыз. Эми 20-чы, 21-ci катарды эч кандай өзгөрүүсү жок. 24 мамыча бойдон кайталайбыз. 2 жолу 24 мамыча 1 катар, 24 мамыча 1 катар. Анан сиз менен биз 22-ci катарда жолугабыз. Эми караңыз, 22-ci катарга келдик. 22-ci катарга келгенде биз 6 жөнөкөй 1 кыскартуу кылып токуйбуз. 2 3
4, 5, 6, 1 кыскартуу. Мына ушул комбинацияны дагы 2 жолу кайталасак, бул катарыбыз дагы бүтөт. Андан кийин 23-чү жана 24-чү катарга келгенде биз жөн гана 21 мамычаны 2 жолу тогуп чыгабыз. 23-тө 21 мамыча, 24-тө 21 мамычаны токуйбуз дагы 25-чи катарга келгенде сиз менен жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр 25-чи катарга келдим. 5 жөнөкөй жана 1 мамыча кыскартуу кылып токуйбуз. Азыр мынакей мен кыскартууга келип калдым. 5 жөнөкөй мамыча токудум. Кыскартуу. Эми 1, 2, 3, 4, 5 кыскартуу. Дагы бир жолу кайталайбыз, анан 26-чы катардан жолугабыз. Мына кыздар, азыр менде кыскартуудан кийин 18 мамыча калды. Бул жерде 26, 27, 28-чи 3 катарды 18 мамычадан 3 жолу кайталап токуйбуз. 3 катар. 26, 27, 28. Анан 28-чи катардын аягында сиз менен жолугабыз. 3 жолу өзүңүз токуйсуз, мына ушундай кылып. Жөнөкөй мамыча. Мына кыздар, мен азыр 28-чи катарды бүттүм. Эмне кылабыз? Бизге бул жеп уже керек эмес. Эмне кылабыз? Кааласаңыз, дело вкуса. Бул жерде бир катар мындай узун кылып 4 жипти бириктирип, бизде азыр 4 стенка турат да. Биринчи экөө, экинчи экөө. Кааласаңыз ошол 4 стенканы бириктирип токуп чыксаңыз болот. Кааласаңыз ошол бойдон эле калтырып койсоңуз болот. Себеби биз бул кулакты баары бир башына тигип чыгабыз. Мисалы үчүн бул ачык бойдон тигсеңиз болот. Биз баары бир мындай кылып кулагын бириктиребиз. Мындай бойдон тигебиз башына. Мындай кылып бириктирип тигип токуп койсоңуз дагы болот. Мындай кылып биз азыр ийнеге киргизесиз дагы бириктирип тигип чыгасыз. Мына ошентип биздин кулактарыбыз даяр болду. Жиптин ашыкчасын бир аз узунураак кылып кесип коебуз. Себеби биз тигебиз да. Ошон үчүн керек жагын узун жип калтырып коебуз дагы. Кийинки сабакта уже эми биз коёндун денесин токуганга өтөбүз. Подписаться деген жерди басканды унутпаңыз. Кимге кызык болсо, менин каналым жөнүндө бөлүшүп коюңузду суранат болчумун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө анда.